Урматтуу Европарламенттин депутаттары, урматтуу Сатури мырза, сизди жана Европа парламентинин делегациясынын бардык кадырлуу мүчөлөрүнө чын дилимден Кыргызстанга кош келдиңиздер демекчимин. Европа бирлиги Кыргыз Республикасы көз карандысыкка жетишкенден бери ишенимдүү өнөктөшүбүз болуп келет. Кыргыз Республикасы өз ара кызыкчылык туудурган бардык маселелер боюнча өнөктөштөр менен ачык диалог жүргүзүүгө, ошондой эле конструктивдүү кызматташууга дайыма даярбыз. Биз Европа бирлиги менен түзүлгөн кызматташтыкты жана өнөктөштүктү жогору баалайбыз. Акыркы жылдары биздин эки тараптуу жана аймактар аралык кызматташуубуз үчүн жемиштүү жылдар болду десем жаңылышпаймын. Ушул мезгилдин ичинде бир катар маанилүү иш-чаралар орун алды. 2023 жылы Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель расмий сапары менен Кыргызстанга келип кетти. Ошондой эле Борбордук Азия мамлекеттери менен Европа бирлигинин лидерлеринин саммитин Чолпон Ата шаарында өткөрүп алдык. Бул саммиттин алкагында Борбордук Азия Европа бирлигинин байланыштарын тереңдетүү боюнча жол картасы кабыл алынды. Өткөн жылы мен Брюссельге расмий иш сапарым менен барып, Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель жана Европа комиссиясынын жетекчилиги менен жолугушууларды өткөрдүм. Ошол сапарымдын алкагында Кыргызстан менен Европа бирлигинин арасында кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө макулдашууларга кол коюлду. Келишимди ишке ашыруу боюнча алдыда чоң иштер бар. Алардын жыйынтыгы бардык тараптар үчүн пайдалуу жана жемиштүү болот деп ишенем. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши менен Европарламенттин ортосундагы үзгүлтүксүз байланыштарды канааттануу менен белгилеп кетким келет. 2023 жылдын август айында Европарламенттин тышкы иштер комитетинин төрагасы Дэвид МакАллистер баштаган делегация Кыргызстанга келип, анын жыйынтыгында Европарламент Борбордук Азия боюнча Европа бирлигинин стратегиясын кабыл алды. 2023 жылдын ноябрында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин өкүлдөрү Брюссельде өткөн Борбор Азия лидер айымдарынын форумуна катышышты. 2023 жылдын декабрында Бишкекте Кыргыз Республикасы менен Европа бирлигинин парламенттик кызматташуу боюнча комитетинин жыйыны өтүп, анда адам укуктары, укук үстөмдүгү жана демократия сыяктуу маанилүү маселелер талкууланды. Белгилүү болгондой, ушул жылдын 6 февралында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин делегациясы Брюссельге барып, парламенттик кызматташуу боюнча комитетинин кезектеги жыйынына катышып келишти. Бул жыйын тарыхта биринчи жолу ачык форматта өтүп, бардык евродепутаттар менен Кыргызстандын депутаттарына анын ишине катышууга мүмкүнчүлүк берди. Сиздердин айрымдарыңыз дагы бул жыйынга катышкандыгыңыздар белгилүү. Европа парламентинин адам укуктары боюнча кичи комитетинин делегациясы сиздер биз менен алдын ала кеңешүүсүз ушул жылдын 26-27 февралында Кыргызстанга келүүнү чечкенин белгилеп кетүүм керек. Ушуга карабастан бүгүн биз сиздин делегацияңызды өлкөбүздө тосуп алып жатабыз. Тилекке каршы Европарламенттин адам укуктары боюнча подкомитетинин делегациясын кабыл алуудан Кыргыз тарап баш тартты деген сиздин комментарийиңиз бизге түшүнбөстүк жаратты. Биз Европа парламентинин делегациясынын Кыргызстанга болгон сапарынан баш тарткан жокпуз. Болгону сиздер суранган жолугушууларды алдын ала жана тийиштүү деңгээлде даярдоо максатында анын мөөнөтүн жылдырууну гана сунуштаганбыз. Кыргыз тарап өз ак ниетин жана ачык айкындыгын маселелерди конструктивдүү талкуулоого жана евродепутаттарды кызыктырган маселелер боюнча түшүндүрмө берүүгө даяр экендигибизди билдирип, сиздин делегацияңыздын сапарына макулдугубузду бердик.